Bismillahirrahmanirrahim. Nafil namazlarga sünnet dep koşup okuyubuz bu. Allah razı olsun. Жоқ, okuyayız. Nafil namaz özünçö, bunun daracası tömön. Sünnet namaz özünçö, bunun daracası jogoru. Nafil namazlar biri-biri menen işrak, zuha namazdı, toba namaz, nafil namazlardı bir niyet menen iki reket okup koysanız bolot. Birok sünnet menen nafildi bir niyet menen okusanız bolboyt. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah razı olsun. Barımızdan razı olsun. Sorum var. Наследство boyunca aytıp berseniz, biz kiçүү balabız, birok tuğandarыбыз үйдө bizge razı olup бербейт. Туғандарыбыз үйдө bizge razı olup бербейт. Кыжалат болуп жүрөбүз. Кантип же кандай жол менен разы кылып алабыз? Ал жерде өскөн алмалар арам болбойбу? Мындай наследство, мурас деп коебуз бизде. Мурас мындайда, ата-эне тирүү кезинде, ден соолугу жакшы кезинде бизде кыргыздарда көбүнчө эң кенжесине калат да. Бизде кыргыздарда эң кенжесине калат. Ошолор ата-энени карайт дагы, улуулар шаарга кетип калат, башка жакка кетип, башка үйгө бөлүнүп чыгат. Анан эң кенжеси ата-энени аягына чейин карайт дагы, кызмат кылыпчы. Ата-эне ден соолугу жакшы кезинде эле мына үй сеники деп коет. Болду. Башка бир туугандардын талашканга акысы жок. Түшүнүктүбү? Ден соолугу жакшы кезинде берсе, болду, ошол өтөт ал. Ал мураска бөлүнбөйт ал. Ал ден соолугу жакшы кезинде эгерде ушул үй эшматтыкы, ташматтыкы, орус, корейстики деп берип койсо деле ошону болуп кетпет. Ал мураска бөлүнбөйт. Мураска кайсы нерсе бөлүнөт угуп алыңыз. Өлүм төшөгүндөгү, өлө элек, бирок мына өлүм төшөгүндө турат. Ошол учурда мына тигиге, бул тигиге десе ал өтпөйт. Ошол учурдагы мал мүлкү мураска бөлүнөт. Эми эркек киши өлүп калды. Аялы барбы, жокпу? Биринчи ушу суроо. Аялы болсо, аялына мурас берилет. Балдары барбы, жокпу? Аларга мурас берилет. Өлгөн кишинин ата-энеси барбы, жокпу? Ошолорго мурас берилет. Балдары жок болсо, кезек бир туугандарына барат. Ошондой эле аял өлүп калса, күйөөсү барбы, жокпу? Биринчи каралат. Күйөөсү болсо, күйөөсүнө мурас берилет. Ошон үчүн мен оюмча, эгерде мен силерди билбейм, мына бул кат жазгандар, суроо жазгандар. Ата-энеңер мурда эле силерге берген болсо, бир туугандар талашканга акысы жок, алмалардын баардыгы силерге адал, ошол коронун ичинде канча нерсе болсо баары силердики болот. Эгерде мынандай караңыз, үй сеники деди, бирок ана сандыктын ичинде да кичине бир нерселер бар да. Макулбу? Же болбосо башка мүлктөрү бар атанын, же апанын. Аларды бөлүп берген эмес. Анда алар ошо балдары баардыгы тегиз бөлүп алыш керек. Албетте балдары дагы, кыздары дагы бай кембагалын ажыратпай мурас берилет. Бир гана кыз баланын үлүшү уул баланын үлүшүнө караганда эки эсе аз. Түшүнүктүбү? Мисалы ата-эне кыз бала эми турмушка чыгып кетти, ал башка күйөөгө болду ал. Баланыкы балага калат ошончо. 10.000 сом калса, 10.000 сом. Бир уул, эки кызы бар эле. 5.000 сомду бир уул алат, 2.500 сомдон эки кыз алат. Баланын үлүшүнөн эки эсе аз деген сөз. Ошон үчүн эгерде сиздерде ушундай бир маселе болгон болсо, кимдер канча мисалы биз проценттик соотношение менен айтып беребиз, пайыздык теңдик менен айтып беребиз да. Мейли. Көлдө баарына белгилүү жүгүнүүнү ыйык көрүшөт. Диндеги келиндерге кыйын болуп жатат. Кайнежелерге насаатыңызды айтып коюңузчу. Жүгүнгөн болот, неге болбойт? Бирок рүкүдөгө кылбагыла да, баш ийип кое бер эле. Моюн сунабыз, макулбуз. Бирок бизде ушу көлдүктөр мүмкүн ушундай ойлосо керек го дейм да. Жүгүнгөндө ушу мен силерге кул болуп берем деп, ошондой ойлосо керек, Андай эмес да бирокчу. Мен силерге бакыт болуп келдим. Силердин тукумуңарды улантканга келдим деп баш ийе берсин ал. Силерге кул болуп келдим деген мааниде эмес да ал. Ошон үчүн кайнежелер, алар келиндер кул эмес, макулбу? Жакшынакай иншалла, жакшына машаалла деп, келин Алланын белеги. Белеги, үйгө жакшы күтүп алыңыздар.
Жакшы бир тууган кылып алыңыздар. Жакшы сөз айтыңыздар. Alhamdulillah, başka жерден geldi, Çüy'den geldi, Oş'tan geldi, Narından, Talas'tan, Göl'den geldi. O Batken'den geldi. Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan geldi gelin. Rusya'dan geldi, maşallah, Afrika'dan geldi gelin. Kayaktan gana gelmesin. Anı bir törögen enesi var, taksır. Anı çoğoytkan enesi var, kıynalgan enesi var. Şunça çoğoytup sizge belek kılıp berdi. Жақшы сыйлап, машалла, жақшы күтіп алғылады. Соның үшін қайнене дағы, қайнечелер де аша чаппасын. Қапа болып оғыл, ақырғы күндері қайнене, қайнечелер вообще миніп алады да. Не десе, бізді да ошандай қылған дейтем. Тоқтатыш керек деме, ушынып кете береміз мен. Соның үшін мына жүгіну мәселесінде өте ылды рүкүдей қылып жүгіну болбай қалады. Рүкү Аллаға ғана таандық. А бірақ башы иіп мында жүгініп, мойын сұнып қой, ештеңе емес ал. Бұл қағда салт шариятымызға қаршы емес. Рүкү, сәжда ушылар қаршы. Жөндемде жүгініп қою ал болды. Сый қатары, урмат қатары, тәзим қатары ештеңе болмайды. Фарыз бұ, жамырыш керек пе? Фарыз па. Парда фарыз бұ дейді. Фарыз. Азырқы уақытта көп үй бүлелер, мисалы 5-6 баласы менен аялдарын таштап кеткендер көп болып жатат. Бөлөк аял алып, кетип атышат. Ошого кандай карайсыз? Дагы бир бойдок келиндер бар, үй бүлөлөрдү бузуп кеткендер, андай аялдардын күнөөсү кандай болот? Эми бала чаканы таштап кеткен эми бул акылсыздык го. Мен оюм кандай элем? Албетте, сиз ошону жакшы кармап калың. Үйдүн куту, тилди кишине тартың. Кожоюнду көбүнчө 1-2 балалы болгонго аябай жакшы башыйып турат. 5-6 балалы болгондон кийин уже кожоюн өзү боло баштайт да, келиндер капа болбогулагы. Ошон үчүн анан карап туруп, эмне болсоң ошо бол деп кете бериши да мүмкүн. Буга себепчи өзүңөр болуп каласыңар. Ошон үчүн иншалла Кудайга шүгүр деп, ушу балдардын атасы деп, жакшынакай төшөк салып, жакшынакай тамак берип, үйгө келгенде кабагын бүркөбөй, маанайын жарык кылып, алхамдулилла, биздин атабыз бар, биздин кожоюнубуз бар, шүгүр кылып болса, иншалла Аллайга кетпейт. Ошон үчүн иншалла аялдар өз тарабыңыздарды тоба истихфарларда карагыла. Ан эркектерге да мына баянда айтабыз, Кудай кааласа. Мына азыр түштөн кийин айтабыз аларга дагы. Мындай кылып үй бүлөнү таштап кетип калган, ал Аллага жага турган иш эмес ал. Шайтандын ишин кылбагыла. Арам нерселерге барбагыла. Шариятыбыз мейли 2-3-4кө чейин үйлөнгөнгө уруксат берген, бирок адилеттүүлүк деген талап бар. Өтө катуу талап бар. Өтө аны аткарган Кудай билет, аткарабайт. Бүгүнкү күндө ким аткарат, аткара албайт. Бирок аткара албайсыңбы, бирөө менен жашагын деген Алла Тааланын буйругу бар. Кандай болгон чакта дагы биз адам болуп жашайлы. Кандай болгондо дагы. Ошон үчүн иншалла мынакей Алла Таалам 5% берсе, аларды жакшынакай карап жашайлы. Жараткан Алла Таалам тоофик берсин. Ошон үчүн ар бирибиз күнөөнү өзүбүздөн издесек, Кудай кааласа жакшы болот да. Өзүбүз оңолойлу. Өзүбүз оңолойлу. Кулакты 2 жолу тештирсе болобу? Сөйкө тактыргана болот. 2 эмес 3 жолу тешип алыңыз бардым. Бир этияттан бардым тешип салып болот. Аял кишиге, кыз кишиге алхамдулилла Алла Таалам кооздонгонго буйрук берген. Бирок өзүнүн ата-энесинин алдында мейли күйөөсү үчүн кооздонсун. Жасансын, күйөөсү үчүн жасансын. Башка эркектер үчүн жасанса, кооздонсо арам болот. Андай болбойт ал. Башка эркектер мени караса экен, мени мындай астагфирулла, ошондо ниетке жараша сразу күнөө жазылат ага. Ошон үчүн Алла Таала бизге таза жашоо берген. Алхамдулилла. Күйөөсүнө жасануу, кооздонуу шариаттын талабы. Таза кийинип, кооздонуп, атыр себинип жана башка, алхамдулилла, жакшынакай таптаза болуу, бул талап, шариаттын талабы бул. Эркек дагы күйөөсүнө аялына жасануу, аял дагы күйөөсүнө жасануу, шариятта бул талап нерсе. Жыпыр жыттангандар себинип, жуунуп, булардын бардыгы мисвак, бардыгы шариаттын талабы бул. Айша эне айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдай мисвак колдонгонду көргөн эмесмин дейт. Үйгө киргенде дагы мисвак колдонот эле, чыгып атканда дагы мисвак колдонот эле. Дайыма пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын денесинен Алла өзүнүн мужизасы менен ушундай жыпар жытты чыгарат эле. Пайгамбарыбыз кайсы көчөдөн өтүп кетсе, ошол жерде жыт туруп калып калат эле. Таап алат элең да, жыт менен барып эле чыга жердеги.
ошентсе дагы анын үстүнө дагы пайгамбарыбыз атыр себет эле. Айтат эле, бул дүйнөдө мага сүйкүмдүү 3 нерсе дейт эле. Хуббиба илейя минад дунья, дүйнөдө мен 3 нерсени жакшы көрөм. 3 нерсени жакшы көрөм дейт. Эмне деген анаке? Аялды, атырды, атты деген. 3 аны жакшы көрөт экен да пайгамбарыбыз. Аял затын, атырды, ат бар го, ат чабабыз го. Ошон үчүн ар бир эркекте мына 3 болуш керек. Эми эркектерде отурат, ошон үчүн айтып койдум. Автору Эрнис Турсунов болгон 91-жылы чыккан Кур'ан китеп бар. Бизде бул китеп туура эмес, катасы бар деп айтылат. Ушул китепти кантип жок кылсак болот? Өрттөп салсак десек, өрттөнгөнгө болбойт дешти. Сууга агызы бергиле. Же болбосо карап туруп жерге көмүп койсо болот. Же болбосо макулатурага тапшырып берсеңер болот. Кыргыз элибизде Кудай берерин унутпасын деген сөз бар. Ушул сөз ката эмеспи? Бул сөздү айтыш менен Аллага кемчилдик чаптагандай болбойбузбу? Өтө туура сөз айттыңыз. Алла сизден ыраазы болсун. Кудай берерин унутпасын дегенди токтотуш керек. Ал унутпайт Алла Таала. Саңа окшош беле ал унутуп калгыдай. Алла субханаху ва таала берип эле келген. Алла бербесе жоктон ана 2 кулак каяктан, 2 көз каяктан? Мен bir misal айтып берейин силерге. Мен чет мамлекетте bir жолу 40 күнгө дааватка чыгып калдым. Ал жерге барсам bir ден соолугу таза эле киши, ошого кишине даават берип Алланын жолуна чыгыңыз десем айтты да мага, сыра катыгыраак айтты мага. Эми силерге Кудай берген, мага эчтеке берген жок деди да. Да, карадым. Эми анын айтуусу мындай болуп атат, силерге кичине акча берген, ошон үчүн силер дааватка чыктыңар, менде мага эч нерсе берген жок деп атпайбы? Мен сразу эле кайрылып айттым. Ава дедим. Алла сизгечи баа жеткис акчага саналбай турган белектерди берген. Мына көрүп, мына сүйлөп атканыңыз ушу тил бар го дедим. Бул акчага багланбайт дедим. Мына кулак бар го, нормальный угуп атпайсызбы? Бул акчага багланбайт. Сиз мына дүкөндө жолугуп калганбыз. Азыр да эсимде, көз алдымда турат. Бул 2001-жылы, 20 жыл мурдагы окуяны айтып атам. Азыр да көз алдымда. Ошо киши да, ошо дүкөн да көз алдымда. Айтып атам, Алла мындайды. Канча адамдын путу жок. Канча адамдын, алхамдулилlah, акылыңыз бар. Ушу дүкөнгө чейин басып келдиңиз. Акылыңызды миллиард доллар берсе албаштырасызбы дедим. Миллиард долларды акылды алмаштырасызбы акылыңызды? Ке акылыңы бер, миллиард доллар берейин десе. Макул десеңиз давай. Миллиардты берем да акылыңызды алып, миллиардты кайра эле алып коем. Акыл жок да. Жок, кыскасы айтсам, деп эме болуп эсине келип калды. Андай дебеңиз дедим. Ошон үчүн мына сөз дагы Кудай берерин унутпасын эмес, Кудай берип эле келатат, унутпайт дагы. Унутуудан таза зат ал. Эч кимди унутпайт. Туура айттыңыз, урматтуу мына эже карындаш, ким жасаңыз дагы Алла ыраазы болсун. Мындайларды Кудайдын кулагы сүйүнсүн деген бар го, бул эми более-менее жакшы эле. Алла ыраазы болсун деген сөз да. А мына Кудай берерин унутпасын деген сөз туура эмес. Өгөй атасы бар болсо, кыз балагатка жеткен болсо, кызга өгөй атасы махрам болобу? Аял кишиге деле өгөй балдары махрам болобу? Болот. Махрам болот. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Ниса сүрөсүндө кайсы аял махрам, кайсы аялга кайсы эркек махрам, кайсы эркек намахрам, махрам эмес, бардыгын айтып берип койгон. Махрам дегени арам, нике кыйса болбойт деген. Махрам деген сөздүн мааниси ушул. Түшүнүктүбү? Мисалы, апаңа нике кыйсаң болбойт, кызыңа нике кыйсаң болбойт, эжеңе, карындашыңа нике кыйсаң болбойт деп. Келиниңе нике кыйсаң болбойт, кайненеңе нике кыйсаң болбойт. Болбойт бул. Сүт эмген болсоң, ошо эмчектеш деп коет. Ошондой карындашка нике кыйсаң болбойт, же эжеге нике кыйсаң болбойт. Апасына ким сизди эмизген болсо, ошого нике кыйса болбойт шариятта. Шариятта болбойт бул. Ошондой эле бир үйлөндүң, ошонун сиңдисин дагы кошо бир никеде, эже сиңдисин бир никеде алган дагы болбойт булар. Арам болот булар. Анан ушул жерде өгөй кызды айтат. Атасына мына ошол мисалы бул экинчи күйөөгө чыккан болсо, мурунку күйөөсүнүн кызы бар, экинчи күйөөгө чыкты, ошол атага бул өгөй кыз да. Нике кыйылды,
Алар мен чогуу болдубу? Болду. Бул болсо эмне болуп калат? Махрам болуп калат. Никеси арам болуп калат. Ажырашып кеткенде дагы кызды алса болбойт. Мына. Жетим жесирлерге зулумдук кылгандардын жазасы кандай болот? Аллаху акбар. Аллаху акбару кабира. Жетимдерге, жесирлерге зулумдук кылган, жөнөкөй адамга зулумдук кылган. Кечиримсиздик бул күнөө бул. Өтө чоң күнөө. Алла айткан бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Өзгөчө жетимдерге, жесирлерге зулумдук кылбаңыз. Акысын жебеңиз, нерсесин алып албаңыз, буюмун тартып албаңыз. Аларды кордобоңуз. Чоң күнөөсү, жазасы өтө чоң. Аллахым кечирсин. Өзүнүн ажалы келген дешет го, бирок өз жанын кыйгандыгын да ажалы ошого жазылган болобу? Же болбосо ажалы келелек болгон болобу? Анын ажалы келсе, ага эмнеге анда жаназа окулбашы керек? Ажалы келмей сайын адам өлбөйт. Мен сиздерге бир окуяны айтып берейин, угуп алыңыз. Бирөө өзүн өлтүрөм деп 5-этаждан өзүн ыргыткан. Өзүн өлтүрөм деп, ажалы келбегенде мисалын айтып берейин. 5-этаждан өзүн ыргытып, алдыда бирөө басып бараткан экен, анын үстүнө түшүп, ал өлүп калып, бул өлбөй калып. Аны өлтүрүп алып, чочуп, коркуп, көчөнүн нар жагына жүгүрүп өткөндө машина урган. Ал жерде ажалы келген жок, мынал жерде келди ажалы. Демек бул өзүн өлтүргөн өтө чоң күнөө. Өтө чоң күнөө. Улуу адамдар, карылар, алымдар жаназасын окубасын деген. Бирок жаназасын жөнөкөй эле адам мусулмандар окуп көмүп койсун деген. Бирок туугандар, чоң күнөө, бирок ажал келгенсе, ошондо гана болот. Канча адамдар бар? Ажалы келбей башкалар келип такылдатып калган, алып калган, үзүлүп кеткен. Ажалы келгенде болот о. Негизи эле маркумду коюуда аял кишилер кайсы жөрөлгөсүнө катышуусу керек? Куран окутмай, 40 бермей, бармай, 40 ашына деп пенсия зарплатасын жарымы ошол жака кетет. Жакшы угуп алыңыз, урматтуу энеже карындаштар. Эгерде бу дүйнөдөн өтүп кеткен аял болсо, аялдарды аялдар жууйт, эркектерди эркектер жууйт. Макулбу? Бул биринчи маселе. Өлүктөрдү жууганга катышыш керек. Жаш кыздар кирбей эле койсун. Бирок келиндер мындай алхамдулилла бойго жеткен бойдоктор кирип ошо өлүк энеби, эже келинби, карындашпы жууш керек. Үйрөнүш керек, сабак алыш керек. Жакшынакай кепинди үйрөнүш керек. Эми ошо жөрөлгөсүн ошого катышса болот. Анан кичине айыбы болуп калса сыртка айтпаш керек. Мындай экен, тигиндей экен деп айыбын айтпаш керек. Аураты болсо киндиктен тизеге чейин аны көрсө болбойт. Чүпүрөк сага коюп коет, калгандарын жакшынакай жууп, таарат алдырып, кусул кылдырып, жакшынакай атыр болсо атыр сейип, сажда кылган жерлерине ак кепин менен жакшынакай кепин деп даярдап коет, анан эркектер алып чыгып кетет. Алып барат дагы үстүндө жакшынакай шалча, жакшынакай одеяло жаап, жаназа окуйт, барып туруп коет. Сиздер зикир кылыңыздар. Зикир. Миңдеген зикирлерди кылып, ошо өлгөнгө багыштаңыздар. Мына жөрөлгөсү сиздерге. Дуа кылыңыздар, Куран окуңуздар, ошолорго сооп. Анын атынан суу чыгарыңыз. Анын атынан дагы жетимдерге жардам бериңиз. Мүмкүнчүлүк болсо анын атынан ажылык умра кылыңыз. Мүмкүнчүлүк болбой атабы, анын атынан кан чыгарсаңыз да сооптору барып турат мына. Андан кийин мына азыр бул кайгы 3 күн. Кимдин күйөөсү өлүп калса, ага 4 ай 10 күн. Аза күтүү дүйнө боюнча мусулмандарда бардыгында 3 эле күн болот тугандар, угуп алыңыз. Бир сүрөттөн башка, бир маселеден башка. Ким эгерде күйөөсү өлүп, аялы тирүү болуп, күйөөсү өлүп калса, ошол аялга 4 ай 10 күн аза күтүү. 4 ай 10 күнгө чейин жасанган болбойт. Жалдырак жалбырактарды кийгенге болбойт. Турмушка чыкканга болбойт. Калгандарына бардыгына 3 күн аза күтүү. Андан кийин мына азыр 40-лык, 50 жылдык деген андай жок. 3 күндөн кийин күнүн белгилебестен туруп, кайсы күнү кайрымдуулук кылсаңыз, артынан кайрымдуулук кылсаңыз болот, кредит албай. Ошол жерде балдары жетим мындай кичинекей болсо, алардын мүлкүн тартып албай, алардын мүлкүнөн иштетпей, өзүңүз бир тууган болсоңуз, өзүңүздүн тарабыңыздан кичине чай кылып койсоңуз, кан чыгарып,
жакындарды, туугандарды, кошуналарды, кембагалдарды курсагын той косуп койсоңуз шарият уруксат берет. Бирок милдеттүү эмес. Милдеттүү эмес. Сахаба салаптын бир окуясы күнөө кылып тоого кетип, анан кайра кайтып келип, пайгамбардан уялып, анан каза болгон. Ошондо пайгамбарыбыз бутунун учу менен басканы периштелердин көптүгүнөн чын окуябы? Жо, мындай болгон. Саад ибн Муаз радиаллаху анху деген сахаба болгон, ансарларда улуу сахаба болгон. Саад ибн Муаз радиаллаху анху дүйнө менен коштошкондо Аллахтын аршы титиреген. Аршты билесизби? Бул жети жер жети асман эмес. Жети жер жети асман кыпың болуп калат Аллахтын аршынын алдында. Арш титиреген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, сааттын жаназасына 70 000 периште түшкөн деген. Жаназага. Ушу үйгө, бөлмөдө азыр сиз айтып аткан путун учу менен басып калган дегендей, периштелердин көптүгүнөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жай болгон эмес. О күнөө кылып тообага кетип окуя андай эмес, окуянын туурасы ушундай. Кабырга барганда кабырынан 4 тарабынан жыт чыккан. Пайгамбарыбыз айткан, сааттын Аллаху акбар даражасы ушунчалык улуу экен. Пайгамбарыбыз өз жаназасын окуган. Бирок ошондой улуу Саад разияллаху анху, Саад ибн Муаз разияллаху анху, ошондой улуу сахабага дагы кабыр бир кучагына кысып туруп анан кой берген. Пайгамбарыбыз ушу коюп атканда айтканда окуган эле, анан кийин мындай туруп эле пайгамбарыбыз бир маалда эле субханаллах, субханаллах деп берген да. Анан бир аздан кийин альхамдулилля, альхамдулилля деген да. Сахабалар сураган, я Расулаллах, эмне үчүн ушундай дедиңиз дегенде айткан, субханаллах деген биринчи ушул кабыр саатты кысты дейт, кучагына алып дейт. Кабыр кысканда кабырганы кайчылаштыра кысат да буларчы. Алла Таала баарыбызды кабыр азабынан сактасын. Ушундай улуу сахаба болгон Мединада. Экинчи суроо дейт, сагида саждай сах кылганда бир эле салам береби же экиби? Саждай сах кылганда оң жакка салам бересиз, болду. Эки жолу сажда кыласыз. Бир эле жака сажда бересиз, салам бересиз. Эгерде унутуп калып экинчи жака салам берсеңиз деле эчтеке болбойт. Дагы эле эки эме кыласыз, сажда сах кыласыз. Эки жака салам берип астагфирулла, астагфирулла деп анан эсиңизге келип кетти. Мен намазда сажда сах мага важип болбоду эле. Ошондо деле сажда кыласыз. Сажда кыласыз. Демек, сажда сах адамдын сөзүн сүйлөгөнгө чейин мойнуңузда туруп турат. Ошол жерден бурулуп кеткенге чейин дагы. Түшүнүктүбү? Бирок негизги эрежеси бир эле сажда. Так. Устаз, мен орозодон бери үй бүлөм менен сүйлөшүп отуруп, өлүк болчудай ушундай болуп сезилип атат дейт элем. Эч ким ишенбейт эле. Эми апам жолдошум ишенип атат. Дом сатып атат, болбой атат. Дем салып атат, болбой атат. Үйлөрдү карасам эле эне дейби, той же өлүк чыккандай көрөм. Тышынан атам не? Чын эле ушундай болууда. 10 чайтыдай кайталанууда. Суроо, менде жин кирип кеткенби? Эмне кылсам болот? Кененирээк айтыңызчы, кыжалатмын. Жолдошум 5 убакыт намаз окуйт. Мен дагы 5 убакыт намаз окуйм. Эгиз төрөгөн элем. Балдарыма зыяным тийбейби? Так, сиздин маселеңиз боюнча сүйлөшүп отурам. Орозодон бери үй бүлөм менен сүйлөшүп отуруп, өлүк болчудай. Мындай кылыңыз. Мына сиздин сөздөрүңүз бар го? Сиз сааркы кечки Ихлас Фалак Насты ар бир намаздан кийин 3төн окуп, сууга дем салып ичип, өзүңүзгө да дем салып туруңуз. Анан кийин бир окутуңуз жакшылапчы. Мүмкүн болсо Ясинди окусаңыз өтө жакшы. Ясинди окуңуз, кечинде Табаракты окуп, сөзсүз жаткан жерде неме кылып сүфтеп,
ажаткана жана башка жерлерден зикир дуаларды, Бакара сүрөсүн окуп дем салдырыңыз, Кудай кааласа баары жакшы болуп кетет. Баары жакшы болот. Кичине садака берип, кан чыгарып койсоңуздар да жакшы болот. Мен балдарымды өзүм тарбиялагым келет. Бирок кайненем, кайнатам бербейт. Биздики деп мени балдарым жаман көрүп калбайбы? Эми жакшы эми балдар ал өзү силердики да. Бирок кайната кайненен деле көңүл ортпай эле койгула. Бирок алар деле акча чаппай эле койсун, таптакыр эле бөлүп эле. Кээ бир кайната кайнелер бар да. Сен атаң мен, апаң мына деп эле өзүнүн атасын апасын тияка жакындатпай, сүйлөштүрбөй, катташтырбай, андай кылбаш керек. Бул жахилият да, бул караңгылык. Майлы баарынын арасында чоңое берсин. Кайнатанын, кайнененин чоң ата чоң энеси болот. Жакшы тарбиясын алат. Алардан да тарбия алат. Канчалык жакшы тарбия алса, ошончолук аздык кылат да. Ала берсин да. Мени намаз окуп баштасам, башым ооруп, жүрөгүм айланып, башым дагы айланып, бул эмнеден башка убакта антпейт дейт. Бул ошо сизди көрө албаган жиндерден. Жакшылыкка кетейин деп атсаңыз, алар акырын кетирбей атат. Өзүңүз жакшы дем салыңыз, акырын окуңуз. Башыңыз айланып атса, отуруп окуңуз. Бирок намаз таштабаңыз. Кудай кааласа иншалла барып калып кетет бул. Жанат болбогон. Сууну күнгө жылып калган жуунганга жана ичкенге болбойт деп уктук. Ошондойбу? Сууну күнгө жылып калган жуунганга жана ичкенге болбойт деп уктук. Ошондойбу? Мушкат шарифте келет, заиф хадис, Хазрет Умар разияллаху анхудан келет да, болчу. Ушунда мына күнгө жылыганды иштетпегиле дегенчи. Бизде эми эң айтканы бир мындай эле макру, жуунганга болот. Эч нерсе эмес. Эгерде башка суу жок болсо ичкенге дагы болот. Бирок мисалы карап туруп, чөгүндөр үстү жабык болсо эчтеке эмес, макулбу? Бара үстү ачык болуп калса, ошондойдон башка суу болсо, андан сактанган жакшыраак. Түшүндүңүздөрбү? Өтө эле бир коркунучтуу нерсе эмес, макру. Ушу макру. Нежелательно дегендей да. Иштетүүсү нежелательно. Макру. Бирок иншалла андан башка суу болбосо, вообще гыжалат болбой иштете бергиле. Жууна бергиле эчтеке болбой. Кээ бир жерлерде келет да, ошо хадисте коюм эмеде адашпасам, алапес оорусу деп келет да. Иншалла карап. Уламалар бул жака алхамдулилlah кийин фикте фатваларды берген, башка хадистерди да эске алып туруп, иншалла макруга фатва берген да. Жана курутту күндүз күнгө кургатабыз. Ушул кандай болот? Өтө жакшы болот. Күндүз күнгө кургатпаса каяка кургатат? Жабыш керекпи? Жок, жаппай эле коюш керек. Жана этти да муздаткычы жоктор илип коет. Эшикке ошол болобу? Болот. Сүрсүтөт. Өтө жакшы болот. Даараткананын кечинде караңгыда эшигин ачык коюп отуруп болобу же болбойбу? Эчтеке болбойт. Камырды да жылуу болсун деп күнгө койсо болобу? Боло берет. Бир неме бар сизге айтып кое турган нерсе. Сиздин денеңиздин жарымы күндө, жарымы көлөкөдө уктабаңыз. Мисалы көлөкөдө чадырда же болсо да мындай ачылып калган же болсо мындай дарактар бар го. Денеңиздин жарымына күн тийип турат, жарымына көлөкөдө турат, ошондой болбосун. Мен кайненемден көңүлүм калган, сүйлөшпөй элемин. Ушул бойдон сүйлөшпөй күйөөм менен жашай берсем болобу? Кайненемдер шаарда турушат, биз өзүнчө турабыз, андай кылбаңыз. Сиз акылдуулук кылыңыз. Кайненеңиз эми кичине мындай өзү карылыкка алдырган болсо, сиз дагы ошол өчөшпөңүз да, андай болбойт да. Наоборот, Алла үчүн кечиргенди үйрөнбөйсүзбү? Алла үчүн телефон салың, единицадан салың, мынал жактан сону мантыларды жасап туруп жибериң. Жана кайненеңиздин оозун ачтырбайсызбы? Алланы бир сүйүндүрбөйсүзбү? Алланы сүйүндүрүңүз, Алланы ыраазы кылыңыз. Соопту кайненеңиз бербейт, Алла берет сизге. Сиз оңоло бериң, жакшылык кыла бериң. Эчтеңе кем болбойсуз. Керекпи? 6-базар күнү күйөөңүзгө айтыңыз, кеттик кайненебизге деп. Барып кийимдерин жууп келейли, ысык тамак берип келейли, барып башына массаж кылып, путуна май сүйкөп келейли депчи. Айтпайсызбы кичине мындай кылып? Жашсыз, келинсиз, гайраттуусуз. Машаалла.
Алла Таалам берген ден соолукту ушул жакшылыкка иштетпейсизби? Ахиретиңиз үчүн. Кайненеңиз баалабаса байлабай эле койсун. Кадырлабаса кадырлабай эле койсун. Саламдашпай эле койсун. Бирок сиз саламдашыңыз, сиз кадырлаңыз, сиз ага жакындаңыз. Макулбу? Намаз окуп баштаганыма 1 жыл болду. Мурунку карыз намаздарымды кандай эсептеп окусам болот? Оңой эле. Балагатка толгондон кийин намаз фарыз болот. Сиз канчага чыкканда намаз баштадыңыз? 30га чыккандабы? Болду. Анда же 20га чыккандабы? Качан баштадыңыз? Канча намаз калса бир дептер алыңыз дагы ошого жазып коюңуз. Бүгүн 22-жылы, мынакей 5-июнда казаны баштадыңыз. Bir күндө 2 казадан окуй берсеңиз, дароо окуй бересиз. Ниет кылып эле алгачкы багымдат намазынын казасын окуганга, алгачкы пешим намазынын казасын окуганга деп алгачкы деген сөздү кошо бересиз, анан бул жака жаза бересиз. Бирок кайсы этеккир учурунда, айыз учурунда намаздар казасы окулбайт. Алар окулбайт. Андан башкалары окулунат. Демек аялдар өздөрү билет. 3 күндөн 10 күндүн ичине чейин, 3 күндөн 10 күнгө чейинки күндөр алар өзү билет дагы, ошону минус кылып калгандарын окуй берет. Мен кечкисин эшикке чыккандан корком. Бирок карап тургансып көрүнө берет. Алдын ала рахмат. Сиз мындай кылыңыз. Аяталы курсин окуңуз 1 жолу. Бисмиллахиллади ла ядурру ма'a исмихи шай'ун фил арди вала фис сама ва хува самиун алим 3 жолу окуңуз. Бардыгы ушундай сезимдер кармайын дегендей, бирок карап тургандай баары жок болот. Балабызга акыйка кылбай калганбыз. Азыр 7 жашта качан кандай кылып акыйкасын чыгарып койсок болот? Кеч болбойбу? Эч кандай кеч болбойт. Албетте сүннет сообун албайсыздар, мустахаб сообун аласыздар. Азыр деле кылып кое бериңиз. Ошо бир кой аласыз дагы, кой алып туруп Алла Тааланы бисмилла Аллаху акбар деп андан мурда балаңыздын атын айтасыз. Балаңыздын аты ким? Алиби, Умарбы, ким аты? Мухаммадбы? Ошонун акыйкасы деп туруп Алла Таала кабыл кыл деп дуа кылып коесуз, бүттү. Анан ал этин туугандарга, жетим жесир кембагалдарга өзүңөр да жесеңер болот. Ул балага 2 кой, кыз балага 1 кой. Мунафык деген эмне? Мунафык деген 2 жүздүүлүк деген сөз. Шариаттагы акыйкат чыныгы мунафык жүрөгүндө капырлык, тилинде ислам, тилинде иман. Ошону мунафык деп коет. Бул ишенимдеги мунафык өтө жаман. Мындай мунафыктар дозоктун төрүнөн орун алат. Амалдагы мунафыктар бар, кандай? Сүйлөсө жалган сүйлөйт. Аманат берсе кыянат кылат. Уадасына турбайт. Бул дагы мунафык деген пайгамбарыбыз. Мунафыктын белгиси 3 деген. Бирок бул этикат ишенимде эмес, амалда. 2 бөлөктө 1200 сом таап алдым. Ээси чыккан жок. Соопчулукка ошол кишинин атынан деп берип койсом болобу? Болот. Кайнене келиндерин элге жаман көргөзүп, жамандап кыздарын кийириштирет. Шарият өкүмү кандай болот? Шарият өкүмү сабырдуулук менен чечилет. Кечиримдүүлүк менен чечилет. Бирок кайнене келиндерин ушундай элге жаман көрсөтүп, абир таппайт. Эч качан абир таппайт. Өзү эле жаман болот. Башкалар угат, мына депчи. Ошон үчүн үйдөн чыгарбаш керек мындай сөздөрдү. Эмне кылат ал? Айылга бардыгына жайып, менин келиним тигиндей мындай деп. Өзүнүн абирин өзү төгүп атпайбы? Айтат да, өзү сага туура эле болуп тур дейт да уккандар. Сага туура эле болуп тур, сага өзүң ушундай элең, сага ошондой Кудай буйруган турбайбы деп коет, ичинен айтып коет, бетиңизге айтпайт. Сүйүнөт. Ошондойду эмне кылат сен? Анан караңыз да, бул жактагы баягы келин, кайнене, эже, карындаштар барго, периште эмес, ушуну бир билип коюң да. Сиз дагы периште эмессиз, алар деле периште эмес. Адам деген эмне билесизби? Кемчилдиктердин жыйнагын адам деп айтат. Кемчилдиктердин жыйнагын адам деп айтат. Бардык адамда ката бар, кемчилдик бар, жаңылыш бар. Ошону айта бересизби эми айылга бардыгына? Сизде деле бар го. Анан көрөк кемчилдиктерди жашырганды үйрөнбөйлүбү?
Пайғамбарымыз айтқан: "Ман сатара муслиман сатарахуллах фид дуния вал ахира", ким мусульманның аюын жашырса, Алла анын дүния ахиретте аюын жашырып коет деп беле. Жашырыш керек да, өзгөчө жакындардын аюын жашырыш керек да. Балаңыз болса, кызыңыздын аюын көчөгө чыгып алып ар кимге айтасызбы? Келин дагы сиздин кызыңыз да. Ал эми келинге эмне кылат эле? Келин сабыр кылсын, кечиримдүү болсун, амалын оңдоп аракет кылсын. Эне балдарына кандай мамиле кылуу керек? Мээримдүү мамиле кылуу керек. Азыркы учурда кээ бир энелер акчасы бар балдарын коргоп, акчасы жогун кемсинтет, өтө туура эмес кылат. Наоборот, акчасы жок балдарга поддержка бериш керек. Ошолордун көңүлүн көтөрүш керек. Эне адилеттүү болуш керек, ата адилеттүү болуш керек. 3 ул 3 кызы барбы? Ортосунда адилеттүү болсун. Бирөөгө ооп кетпесин. Адилеттүүлүк, Аллаху акбар. Кээде мындай да, кээ бир ата энеси бирөөсүн көбүрөөк жакшы көрөт дагы, наркысын көңүл бурбайт. Буну ар жака алып барат, тигини алып барбайт. Буга ар нерсе алып берет, буга алып бербейт. Зулумдук. Кудайдан корксун дагы, бардыгына тегиз карасын. Бардыгына алып берсин же бардыгына алып бербесин. Оюнчук алып бересизби, кийим алып бересизби, сапарга алып чыгасызбы, тегиз, тең караңыз. Болбосо адамдын балдардын жүрөгүн ортуп коесуз. Андай кылбаңыз. Бардыгы бала. Тура, бирөө угат, бирөө укпайт, бирөө шок, бирөө тентек, бирөө жакын, бирөө узагыраак. Бирок сизге бойнуңуздагы фарыз балдардын бардыгында адилеттүү караңыз. Адилеттүү. Эне балдардын адилеттүү болуусу шартпы? Шарт эмес, анан эмне? Мен бир келиндин аманатын аткарып жатам. Жолдошу ата энесинин бир туугандарынын жана айылына айтпай нике кыйып бир аял менен жашап атыптыр. Жашыруун, эмне кылсам болот деп ыйлап жүрөт. Кара дуа кылып алган окшойт деп күмөн деп жатат. Азыр ошол нике кыйдырган аял менен жашыруун жашап жатат дейт. Анда санда келет экен өзүнүн айылына. Туугандар, ислам динде экинчи аял, үчүнчү, төртүнчү аял бул, Аллаху акбар, не деп айтайын? Мода эмес да болчу, экинчи аял. Напсы кумарын кандырыш үчүн эмес да болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген шариятында багып, карап тура. Эркектер көп өлөт, аялдар көбүрөөк калат. Эркектер авариядан, согуштан, жихаттан, газаттан, ар кандайдан тура. Бул социалдык проблема кыямат күнгө чейин шарият бир адамды, бир эле элди же бир учурду карап чечпейт. Бүткүл адамзаттын кажетін қарап чечет. Андай уруксат бар, карайт бага турган. Адилетсиздик болсо өтө жаман. Ошон үчүн айткан Алла Таала, эгерде адилеттүүлүк кыла албасаң, бирөө менен жашагын. Адилеттүүлүк кандай? Бир түн бул жакта, бир түн бул жакта, 3 түн бул жакта, 3 түн бул жакта. Кайсы жакта балдары болсо, ага ашыкча убакыт бөлүнөт. Бардыгына карап. Мындай жашырын пашырын болбойт. Кыздарды бир айлык медресеге берсе болобу? Кайсы медресени сунуштайсыз? Бир ай жатып окуса жакшы болот эле. 12-10 жашта, Алла разы болсун. Бишкектин бардыгы көлгө келип атат го, мен билбейм. Мынал пансионаттардан алып, ушу окутабыз депчи. Бирок жакшынакай сүйлөшүп көрүшүңөр керек. Жалгы бардык кыздар болсо телефон менен байланышып, кызым эмнени үйрөнүп атат, эмне карап атат, эмне жеп атат деп. Жалаң бардык кыздар болсун. Аллагер балдар эркек менен аралашкан ага бербегиле. Кыздар балдар аралашканга бербегиле. Кудайга шүгүр, иншалла жакшы тарбия боло турган болсо, бирок бир ай кичине көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Мен жеке оюмча 15 күн, эң максимум бир 20 күн. Алдагы мисалы жашыраак 10-12 жаштагылар ата энеси менен жүргөндө сагынып калат. Анан карап туруш керек да, кандай болгон чакта да. Берсе жакшы нерсени үйрөнүп келсин. Аллахым сизден разы болсун баарыбыздан. Сизди келет деп уккандан бери чыдамсыздык менен күттүм. Сиздин сабакка катышканыма Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Устазым 15 күн мурун жаркыраган баламан ажырап калдым. Болгону 20 жашка чыкмак.
кырсык болду, жүрөгүм ооруп, өзүмдү көп күнөөлөй берем. Балам соопчулук иштерди кылып, мечитке да барып турчу. Пендеге эненин ичинде жүргөндө эле пешенесине жазып коет: Аллахым деген туурабы? Балама дуа кылып коюңузчу. Аллахым сизден разы болсун. Жараткан Алла Таалам уулуңузду бейиштен орун берсин. Кудай кааласа, иншалла көп сиз кыжалат болбоңуз. Көп кайгырбаңыз. Кайгырган сизге зыян эле алып келет. Ал кайра тирилип келип калбайт, бирок мусулмандар бардыгы бейиште жолугат. Алар иншалла алдын кеткендер, биз аркасынан бара тургандарбыз. Ошон үчүн ар бир нерсе тагдырдан, бунун дагы Алла Тааланын данышмандыгы бар, сабырдуулук, Алла Тааланын тагдырына разы болуу, аркасынан жакшы иштерди кылыңыз, болду. Кыжалат болуп өзүңүздү, жүрөгүңүздү оорутуп албаңыз. Балам менен канча, assalomu alaykum. Балам менен канча жашынан даватка чыксам болот? Бала, алхамдулилля, балаңыз менен чоң эле болсо керек, 18-29-20 жаштары болсо, чогуу барып келсеңиз болот. Устаз, сизди ушул жерде көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Сизден Алла разы болсун, баарыбыздан Алла разы болсун. Менин суроом, 5 мал намазда, аялы дагы намазда жүргөн кишиге экинчи аял болуп тийсем болобу? Бирок аны аялы билбейт. Караңыздар, азыркы экинчи аял маселеси мен силерге айтып атам. Адилеттүүлүк талабы күчтүү, жакшынакай караш керек. Жакшынакай адилеттүү боло турган болсо, шарият уруксат берет. Шарият уруксат берет, бирок адилеттүүлүк кыла албайбы? Шарият уруксат бербейт. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Биздин үйдө кут бар, көп жылдан бери турат. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи, рахмат. Биздин үйдө кут бар дейт. Билбейм кутуңуз кандай экен. Үйдө намаз болсо ошол кут болот. Намаз болбосо кут эмес, ал башка нерсе болот. Менин 2 балама сөл чыгып, жайылып жатат. Больницага алып барсак, хирургка алып барып, кестир дейби? Кестир дейт. Бирок сөөлгө тийиш коркунучтуураак экен. Кан токтобой калышы мүмкүн. Ошону кандай кылсам экен болот? Алла разы болсун. Айтат го, мына сөөлдө сиздерде туздуу суу бар экен го. Ошол жака неме кылдыңыздарбы? Анан кийин дем салыңыздар. Жана Бишкекте мен аз эсимде жок, бир молдон айткан эле ушундай сөөл, ушундай жара чыккандарды мындай эмдеп коюп эле жок кылат экен да. Ким деген эле, мен эсиме бир Султан деген молдо укканмын, бир көргөн эмесмин, укканмын. Ошол жака иншалла карап сураштырса болот да, издеп тапса болот. Менин күйөөм өтүп кеткен 5 жылдан ашты, бирок 6 балабыз бар. Никебиз кыйылган эмес. Эмне болот? Ошол убакта молдого нике кыйдырчу эмес эле. Эмес. Эмне болот? Ушуга жооп берип коесузбу? Сиздер ошол убакта эмне кылгансыздар? Закыз кылгансыздарбы? Макулдук бергенсиздерби? Макул турмушка чыгам, алдагы мейли кабыл алдым деп, Кудай кааласа ошол заманда, ошол ордо иншалла ошо нике катары хутба айтылбаса дагы күбөлөрдүн алдында макулдук берүү иншалла мусулмандарда нике катары өтөт бул. Макулбу? Хутба айтуу сүннөт, азыркындай. Бирок ижаб кабыл деп коет. Аялдан макулдугун сурайт, турмушка чыкканга макулсунбу? Мен макулмун деди. Күйөөсүнө чогуу жашайсыңарбы? Кабыл алдыңбы никеңе? Ооба. Жоксо турмуштукка кабыл алдыңбы дейт. Ооба, күбөлөр барды, күбө болгон. Ушу өтөт. Ушу өтөт. Көп кыжалат болбоңуз, иншалла дуа кылыңыз. Бар болуңуз, менин жалгыз уулума дуа кылып коюңузчу, үйлөнө элек. Алла Таалам имандуу жубай насип кылсын. Сенин актыкка, тазалыкка, адамгерчиликке, шарияттын туура жолго салынуучу насааттарыңды угуп, бала чакабыз менен туура жолго багыт алып, момун мусулмандардын аткара турган ибадаттарын аткарууга аракеттенебиз. Саңа кааларыбыз узун өмүр, чын ден соолук, дайыма кыргыз элинин арасында насаат сөздөрүңдү айтып жүр дейби. Ылайым намаз окуп, иман жолуна түшкөндөр көбөйүп, арак деген балекет жок болсун. Амин. Рахмат эне. Алла разы болсун. Убакыттагы жыйынтыктап калды окшойт. Урматтуу энелер, эже карындаштар,
Құда қаласа кейінгі дағы жолыққанша Аллаға аманатында болыңыздар. Әрбір үйге бақтырлылықты қалайбыз. Құдаға шүкір, иншалла, мына азыр кечедағы айтып аттық әлі. Азыр алхамдулилля жумасына 3 жолу сіздер менен маектешіп жолуғышып тұрсақ болот, бізде мүмкіншілік бар. Заман өнігіп, мынандай азыр интернет бұлақтарында ансыз деле бардық әлі адамдың чөнтөк телефондары болып қалды. Ошодан да тура пайдаланайлы. Капкаякта нерселерди көрүп, капкаякта ушак менен жашообузду өткөрбөй, ушундай илим менен, сабактар менен, дин менен жашообузду өткөрүүгө аракет кылайлы. 1-чи, 3-чү, 4-чү күндөрү алхамдулилля Бишкекте мынакей сиздерге сабактарды берип турабыз. Ошолорду алып туруңуздар. Шам намаздан кийин Instagram деген бар. Ошо Instagramдан сабак суроо жооптор болуп турат. Ошо сабактарды алып, ошол жакшы нерселерди үйрөнүп, элибизге жайылтып турайлы.